Ыссы көлдүн карагаты менен өрүгү дүйнөлүк базарга чыгат. Жакында коңшу Казакстанга 160 тонна карагат экспорттолсо, алма 1000 тоннага чейин жөнөтүлөт. Өрүк кайра иштелип, кыям жана шербет чыгарылып, өлкө аймагына жана Казакстан, Россияга сатылат. Бул Ыссы көл облусунун Төп районунда өткөн Карагат плюс фестивалында маалым болду. Жергиликтүү эл жашылча, жер жемиш жана андан жасалган азыктарды көргөзмөгө коюшту. Аймактардан келген дыйкандар өз ара тажрыйба алмашып, түшүмдүү мол болуш үчүн көрүлгөн аракеттер менен бөлүшүштү. Ыссы көлдө карагаттын 10го жакын түрү өсөт. Эң жакшы 40 муун дарлык касиети күч. Кыям кайнатып, күн сайын бир кашыктан жесе иммунитетти көтөрөт. 1 гектар жерден эгилген карагаттан миллиондон ашык каражат тапса болот. Учурда дыйкандар чамаларына жараша теришип, 1 килограммын 150 сомдон сатып жатышат. Бул эрте жазда витамин озгон, адамдын өзүнүн энергетикасын, иммунный системасын көтөргөнгө, витаминдерге десерт жасап, соктор жасап, чайга салып, дамтатып, витаминдерди жеш үчүн. Мен өзүм ушул бир жылында 5000 банкага чейин жасачу элем. Жакында Россиядан Кыргызстанга карагаттын 5 жаңы түрү 5500 данасы алынды. Алар Забава, Поклон, Лама, Престиж жана Мила деп аталат. Алар Улуттук илимдер академиясы тарабынан изилденип, сунушталган. Карагат нымдуулукту, салкын жерде туруктуу өсүп, кычкылтек көп болгон жерде түшүмдүү мол берет. Кара карагат бар. Кара карагатты биз быйыл Ак Суу токойчулугунун көчөтканасына отургуздук. Карагат плюс программасы берип, ошол отургузуп жатабыз. Эми калемче кылып түрүндө көбөйтүп, жазында сатыкка коймокчубуз. Бул кызыл карагат болсо, Ак Суу айылындагы жеке чарбакерлер өсүп жатышат. Бул кызыл карагат да, кара карагат да ден соолукка абдан пайдасы чоң. Мында С витамини абдан көп, айрыкча жүрөк ооруларга дары деп жатышат. Бул карагаттардан варенье, повидло, джем, компот баарын жасаса болот. Ар кандай морсторду, коктейлдерди жасаса болот булардын. Кара карагаттын көчөтүн күзүндө жана жазында олтургузат. Анткени шартка көнүп, тегерегиндеги топуракка олтурукташып, жазында эрте жанданат. Аралыгы 1,5 метр болушу керек. Эгер топуракта азыктар азайса, жер семирткичтерди колдонуу керек. Айдоо жерлер өсүмдүктөй, жаныбарлардай, адамдай эле тирүү жан жылда өсүмдүк азыктарын баарын соруп кетип атып, эчтеке калбай. Мурда Совет дорунда 40-50 сантиметр чириндик бар болсо, кыртыш азыр 15-20 сантиметр болуп калган. То есть мындайча айтканда, тынбай биз интенсивный деп коет, дыйканчылык кылып атып, жерди арыктатып алганбыз да. Биринчиден жер семирткич бербейбиз. Экинчиден берсек да бир эле түрдө беребиз, селитра же карбамид, азоттук жер семирткич берип. Карагат эгинүү дыйкандар жанданса, анда 1 гектар жерден миллиондон ашык киреше тапса болот. Польшадан келген карагаттын көчөттөрүн учурда ишкерлер 150 сомдон сатып жатышат. Эгер көчөт өстүрүү ыкмасы бизде колго алынса, баасы 30 же 40 сомду түзмөк. Карагатты көп өстүрсөк, кошумча жумуш ордулары да пайда болот бизгечи. Анан карагатты бүгүнкү проект өстүрүп эле тим болбостон, ошону кайра иштетүү, холодильник куруп ошого сактоо, анан алуучуга чейин жеткирип барууда. Ошол максатта биз ошол карагаттын баасын дагы кошумча наркын көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзөт. Ыссы көл облусунун Төп районунда 60 000 түтүн жашайт. Басымдуулары мал чарбачылык жана дыйканчылык менен алектенишет. 50 гектардан ашык айдоо жери бар. Анын 5 гектардан ашык жерге картошка эгилет. Калганы жер жемиш. Ыссы көлдүн Төп районунда өткөн Карагат плюс фестивалына облустун бардык район айылдарынан дыйкан жана ишкерлер келишти. Албетте кур кол эмес, өрүк, алма, карагат жана булардан жасалган азыктар менен облус жетекчиси Эмилбек Каптагаев мөмө жемишти өзүбүздө кайра иштетип чыгууну максат экенин билдирет. Учурда коңшу өлкөлөр менен өз ара сүйлөшүүлөр жүрүп, демилгелер 2 же 3 жылда ишке ашат деп пландашууда. Бул мүмкүнчүлүк бар деген сөз алып барып сат деген эмес. Анткени алып барып сатыш үчүн көп шарттары бар. Алар ошол жердеги кардарлар талап кылган сапатты камсыз кылышыбыз керек. Ошолор каалагандай жана упаковкаларында болуш керек. Ошолор алып сатып ала тургандай түрү, кейпи болуш керек. Эгерде аябай тынбай иштесек, бир 5 жыл, 10 жылда биз дүйнөлүк базарга чыга алабыз.
Ал үчүн мына өсүмдүктөрдүн оорусун жок кылышыбыз керек, жаныбарлардын оорусун жок кылышыбыз керек, такай иштеш керек. Жөн эле келип эле эч ким алып кетпейт. Евразиялык экономикалык биримдикке толук кандуу кошулдук. Эми дүйнөлүк базарга жол ачылат. Болгону жашылча азык-түлүк продукциялардын сапатын жакшыртып, дыйкандарга туура өстүрүүнү үйрөтүү керек. Жалал-Абадтын кара өрөгө учурда 1 килограммы 70-80 сомдон сатылып жатат. Жакында кореялыктар келип, өздөрү кайра иштетип чыгуучу ишканаларын салышты. Жергиликтүү эл өткөн жылдагыдай чыгымга учурашкан жок. Кайналынын проблемасын алар 4-5 жыл мурда көтөрүп чыкканда, ошону кайра иштетип азыр күн 10 цех, 100 цех курулуп Аксыда. Чакан цехтер, үй бүлөлүк цехтер, чоңураак цехтер курулат. Эми ошол жана Түштүк Кореянын инвесторун апарып, Биоагро деген компанияныкын. Алар ошол жана кайналыны суштет алыпкан дыйкандардын продукциясын кургатылган кайра жууп, товардык битке салып туруп, анан кийин упаковка кылып анан экспортко жиберет да. Азыр аларды буга чейин биздин ошол дыйкандардан тажик бизнесмендер сатып алып, өздөрү Тажикстандан жууп турган тажикти кирип чыгарып аткан. Азыр ушуну биз кайра буруп атабыз. Азыр мына ушул сезонго Кудай буйрса ошол жака кетишти кореецтер. Биз азыр цехти бат эле кура салабыз деп. Тиги жуа турган цехти, анан упаковка кыла турган цех. Холодильник менен жанагы экспортко чыгарабыз да. Ысык көлдүктөр быйыл өрүктү ысырап кылышкан жок. Чет жактан келгендерге сатышып, өздөрү кыям жана шербет кайнатышты. Учурда сатууга чыгып, көлөмүнө жараша баасы ар кандай. Өрүктөн болсо сок, варенье, как жазылат. Өрүктүн пайдасы бардык жагына, мисалы какты жасасак, жана рак ооруларына, инфаркт ооруларына, кан айлануу системасына аябай жакшы касиеттер бар экен. Домашний сыр, кефир домашний, Кара плюс проектисинин негизинде окудук да, үйрөтүлгөн. Ошонун негизинде үйрөткөн боюнча биз бүгүн йогурт жасап келдик, кефир жасап келдик, анан творог жасадык. Творогда эң пайдалуу нерсе, анда темир көп да. Карагатты багып өстүргөндөн товар сыры өзүбүздүкү болуп атат да, өзүбүздөн. Анан вареньенин түрлөрү. Андан сыртка вареньенин түрлөрүн жасоого үйрөндүк. Мына жакынкы кошуна Казакстан мамлекетине өткөрөбүз карагаттарыбызды. Келген туристтер алып кетет көбүнчөсү, келген эс алуучулар алат бизден көбүнчөсү. Эмеде биздики району курортный зона болгондо байланыштуу. Ошол Бостер айылыбызда чоң ярмарка деген ярмаркабыз бар. Ошол жерде көбүнчөсү ошол жака соодалайбыз. Казак-кыргыз макулдашуусу менен эми өрүк жана карагат Казакстанга экспорттолот. Дыйкандар дөң баада сатып, баасы жогору болот деген үмүт. Евразиялык биримдик шартында дыйкандар товарлары менен эркин жүрүп, каалаган базарга чыгара алышат. Выбор абдан эле көп да. Биздики таза экологик, таза өсүмдүктөр экөө тең. Карагат да, өрүк да. Жөн эле Россия менен Казакстан эчнемесин калтырып алып кетет да. Биз ошону сактап бере албай атпайбызбы? Бая бат убагында бышып кетет. Ошон үчүн сактай албай турган, сактай турган жерибиз да жок, холодильниктерибиз да жок да. Ошол себептен биринчи кезекте биз холодильник курушубуз керек. Экинчи кезекте ошолорду көп 3-4 айга чейин сактай ала турган мүмкүнчүлүк алышыбыз керек да. Баягы чиритип жибербей. Алып туруп ошо холодильникте бир +2, +1 градуста кармап туруп, бушпай. Анан свежий ошол боюнча холодильниктер менен чет жакка апарып сатканга мүмкүнчүлүк алыш керек да. Фестивалга бир катар өлкөлөрдөн ишкерлер келишти, өз ара пикир алышып, товар сатып алууга убада беришти. Багбанчылыктын маданиятын таркатууда биз ойлойбуз да, тигип койсо эле өсө берет, анан жыйнап алып эле сата берет. Андай эмес да. Тиккенден кийин ошонун сортун караш керек. Ошону жана өстүрүү технологиясын караш керек, азыктандыруусун караш керек, оорусун караш керек. Ошонун баарын сактагандан кийин анан биз экологиялык таза, анан сапаттуу түшүм ала алабыз да. Карагат плюс фестивалы жыл сайын өткөрүлүп келет. Бул дыйкандардын продукцияларын башка өлкөлөргө таанытып, ишкерликти жайылтууга өбүлгө. Өрүк жана карагатты сактай турган музаткычтар көпчүлүктү кызыктырды. Температураны бир калыпта сактап, чиритип жибербейт. Бул Ысык көл облусуна курулуп, дыйкандарга колдонууга берилет. Ушундай холодильникти биз азыр Түштүк Кореянын технологиясы менен киргизип атабыз. Баткенге апарып атабыз. Уже каражат, баягы каражат маселеси, бирок мунун технологиясы уже разработан. Ушунда жана контейнерлик холодильниктер курулуп атат. Бишкекте кыргыздар эле ошол. Бишкекте да куруп атат. Биздин Түштүк Кореялык жана инвестор да куруп атат. Баткенге алып кетишти биринчи партияларын. Бул жерге да келип, мына башкалар да куруп атат да. Каражат керек да. Азыр мына 1-2
жанагыдай биргелешкен ишкана кылып түштүк кореялыктар ошо баягы долевой участкемен кирип иштеп атат. Айыл министрлиги ушул маселени кичине колго алганбыз. Эми ал баягы чакан биринен экин гана ишкана болгондуктан баарын үлгүрбөй атабыз. Бирок баткен менен мына акчаны быйыл колго алдык буюрса, иш башталды ал жакта. Быйыл уже иштей баштайт да. Карагат плюс фестивали келерки жылы Жети Өгүз районунда өтө турган болду. Уюштуруучулар мыкты катышуучуларга ардак баракча ыйгарып, белек тапшырышты. Ошентип майрамдык салтанат башталды. Ырчы чорчулар концерт коюшуп, келген элдин көңүлүн ачышты. Коңшулаш айылдан кезиккем, коңгуро үнүңдү эшиткем. Короңо бир албай коштошуп, кол булгап калчу элем эшиктен. Агымын турмуштун кечеле, анда сен кыз элең секелек. Кош булак өңдөнүп экөөбүз кошулуп бир аксак кечелек. Фаридам, 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 ай Фаридам, Фаридам, Фаридам. Аттың ай өкүнөм эмгиче, адырдан гүл терип бергиче. Алтыным башкага кеттиң сен, алыстан кайрылып келгиче. Азапка бактысын байлаган, армансыз жашоодо барбадам. Жоготкон күндөрдү эстетип, неге сен жолуктуң кайрадан. Фаридам, 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 ай Фаридам, Фаридам, Фаридам. Балбылдап көздөрүң карагап, бас желең жүрөктай жаралып. Бактылуу боло көр, кош эми балалык ак сүйүм аманат. Бактылуу боло көр, кош эми балалык ак сүйүм аманат. Фаридам, 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 ай Фаридам, Фаридам, Фаридам. Махаббат денизи алып учар, сезимим жүрөктө гүлүн ачар. Асманда ак кудай сызгым келет, ак жүздү айсымал күлгүм келет, айсымал күлгүм келет. Жаштык берет сезимди кучагын жайып, кадыр берет сүйүүнү бизге жылмайып. Бакыт тилеп баарына ырыскыңды чач, оңсунан келсеңчи көңүлүңдү ач. Табият айлана жашаргансый, жашыл чөп белин жел балтыргансый. Жаздагы сайраган булбулдардай, арзудан жан дүйнө мырдагансый, жан дүйнө мырдагансый. Кана видеосу калтырап чыгарабыз. Жаштык берет сезимди кучагын жайып, кадыр берет сүйүүнү бизге жылмайып. Бакыт тилеп баарына ырыскыңды чач, оңсунан келсеңчи көңүлүңдү ач. Жаштык берет сезимди кучагын жайып, кадыр берет сүйүүнү бизге жылмайып. Бакыт тилеп баарына ырыскыңды чач, оңсунан келсеңчи көңүлүңдү ач. Мөлдүрөп баректен жанган сезим, камсыбап жүрөктөрдөн тамган сезим. Акындар дастанда жазган сезим, ак мөрдөй сулуу сызган сезим, ак мөрдөй сулуу сызган сезим. Акуня, Папуня, кеттик, еттиремесе, Папуня.
жирин сөзүңдөн ой бопуня күндө сага келемин осакуня ой мен карабай өттөмүн ай бопуня сакуня бопуня сакуня бопуня сакуня бопуня сакуня бопуня сакуня 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 ей сакуня мен жүрөмүн көчөдө осакуня мен да жүрөм көчөдө ой бопуня баарылап басалы осакуня ой балдай ширин сөзүңөн ай бопуня сакуня бопуня сакуня бопуня сакуня бопуня сакуня бопуня сакуня 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 ей сакуня Канан демесе сакуняга болуп чыгабыз.